Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. 11 июлда президент Садыр Жапаров фейк маалыматтар боюнча мыйзамга кол койду. Бул мыйзамга ылайык ар кандай айыппулдар каралган. Бүгүн ошол фейк маалыматтарды кадимки маалыматтардан кандай айырмаласы болот жана алардан кантип алдын алуу керек, ушул жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бул үчүн бизде конокто иликтөөчү журналист, медиа эксперт Асель Сооронбаева болмокчу. Асель айым, саламатсызбы? Саламатсызбы, Перизат? Алгач эле суроо, ошол бул фейк маалыматтар боюнча мыйзам кабыл алуу буга чейин да кабыл алынган да, эгер эсиңиздерде болсо керек. Мурунку менен азыркы мыйзамдын ортосунда эмне айырмасы бар? Эмне үчүн биз ушундай жанагы мыйзамдарды көбөйтүп бир эле нерсени ар кайсыл жактан караган, контролдогон мыйзамдарды көбөйүп атат да? Ушул жөнүндө айтып берсеңиз. Башында жанагы Гүлшат Асылбаева демилгелеп чыккан мыйзам, мындан мурун кабыл алган мыйзам, ал дагы көп нерсени убадалаган, мындан кийин жалган маалымат менен күрөшөбүз, фейктерге каршы мыйзам болот. Баары өзүнүн жүзү менен ачык чыгып калат, жүзүн жаппай калат, өзүнүн персональный маалыматын ачык кылат деген көп нерсени убадалаган мыйзам болчу. Ал дагы чуулгандуу, мындай ызы чуу менен кабыл алынган, жарандык коом көчөгө чейин чыгып каршылыгын көрсөткөн, Сооронбай Жээнбековдун убагында пандемияга карабай элди көчөгө чыгарган мындай чуулуу мыйзам болчу. Бирок ал иш жүзүндө эч кандай фейктерге каршы иштеген жок. Ал ошол массалык маалымат каражаттарына, беделдүү басылмаларга карата сөз эркиндигин чектөө максатында иштеди. Аны биз иш жүзүндө көрдүк жана ал мыйзам кабыл алынып атканда дагы ал жөнүндө көп жолу айтканбыз. Бул мыйзам болбойт, бул мыйзам фейктерге каршы иш жүзүндө иштебейт деп айткан болчубуз. Чындыгында эле ошол башында журналисттер, активисттер, юристтер айткандай эле бул мыйзам башындагы максатына жеткен жок, убадаланган нерселер аткарылган жок. Анын кандай десем, курмандыгы катары Азаттык басылмасы, 24 KG, Республика сыяктуу беделдүү басылмалар курмандык болгон. Бирок бир дагы фейк, бир дагы жалган маалымат тараткан чыныгы мындай кара мүртөс нерселер жазаланган жок. Кара мүртөс, кандай десем, аккаунттар же болбосо ушундай кара ниет менен таратылган адамдар жазаланган жок да. Эми азыркы мыйзамга келе турган болсок, бул мыйзам тууралуу да көптөгөн суроолор болгон. Бул мыйзамга карата дагы эл аралык уюмдардан, ошол эле журналисттерди коргоо комитети эл аралык уюму, Кыргызстандагы медиа юристтер, тажрыйбалуу эксперттер дагы айтып чыккан. Бул мыйзам ошол сөз эркиндигин чектөөгө, жалпыга маалымдоо каражаттарынын эркиндигин чектөөгө багытталган мыйзам болуп калат. Чындап эле албетте интернетте аябай көп, мисалы социалдык тармактардын колдонуучулары, пабликтер, ар кандай аудиториясы чоң пабликтер, аты жөнү белгисиз, автору белгисиз пабликтер аябай көп да. Анан алар эч кандай жоопкерчилик тартпай келген да буга чейин делечи, ошол жалган маалымат тараткан үчүн, коомду мындай дүрбөлөңгө салган үчүн. Бул мыйзамдын эң мындай опурталдуу жери мындай болуп атат да: эгерде коомдук тартипти бузууга алып келсе, же болбосо жарандардын укугун чектей турган болсо, мыйзамдуу түрдө чектей турган болсо, жарандардын укугун чектесе, жарандарга каршы иштесе, анда ошо жаран кайрылып, ички иштер министрлигине кайрылып, анан ал тараптан айыппул, сот аркылуу ушундай айыппул салынат деп атат да, 20 000 физикалык жактарга жана юридикалык жактарга 65 000 сом деп атат да. Бул мисалы чыныгы эле кара ниет менен жалган маалымат тараткан адамдарга карата эмес, беделдүү басылмаларга, мисалы үчүн бир саясатчынын убадасын текшерсек, ал саясатчы бийлиги бар атка минер болсо, ал менин ошо укугумду бузду деп туруп кайрылса, ошонун пайдасына чечип коюшу мүмкүн деген тобокелчилик бар да бул жердечи. Мисалы, сын пикирге чыдабай аткан, чоң кызматты аркалаган атка минерлер бар экенин биз билебиз. Бул жашыруун деле эмес. Мисалы, публичный адам, ошол саясатка аттанган адам, чоң кызматты аркаласа, элдин назарында жүргөн адам болсо, ал сын пикирге, айрыкча конструктивдүү сын пикирге ал чыдаш керек. Элдин ар кандай сөздөрүнө чыдаш керек. Мындан тышкары массалык маалымат каражаттары анын убадасын айтып чыкса, ушинтип айткан бирок аткарган жок деп чыкса, же болбосо конструктивдүү бир эксперттердин сын пикирин чагылдырса,
ошол учурда сын пикирге чыдабаган атка минердин курмандыгы болуп калышы мүмкүн. Жалпыга маалымдоо каражаттары, ошол эле журналисттик этика менен иштеген, ошол эле мыйзамдын алкагында иштеген журналисттер ушул мыйзамдын курмандыгы болуп калышы мүмкүн. Бул дагы сөз эркиндигин чектейт деп эл аралык уюмдар дагы жана жогоруда айтып кетпедимби, жергиликтүү Мгм. басылмалар, медиа юристтер, журналисттер, активисттер бул туурасында пикирин билдирген. Эми ушул президент коологондон кийин 10 күндөн кийин, мына эмки аптадан баштап бул мыйзам ишке кирген турат. Албетте биз ар бир ушундай кейсти фиксация кылып, анализ, сайресеп кылабыз да, кимге айыппул салынып атат, кандай үчүн, кандай башка жактан жалган маалымат, мисалы үчүн биз жалган маалымат менен көп жылдан бери күрөшүп келатабыз. Көптөгөн жалган маалыматты интернеттеги төгүндөп келе жатабыз. Ошолорго карата чыныгы иштейби бул мыйзам, же болбосо бир менен иштеген беделдүү басылмаларга, этиканы карманган басылмаларга иштейби, аны убакыт көрсөтөт. Бирок кандай Мгм. тобокелчиликтер бар экенин, ошол сөз эркиндигин чектеп коерун биз эске алышыбыз керек, айтып да жүргөнбүз буга чейин дагычы. Мгм. Анан мисалы алып карай турган болсок, коомдук ар кандай коомдук тармактардагы пикирлери үчүн жазага тартылып келаткандар азыр байма-бай болуп калды, көп болуп калды. Ошол эле ар кандай жактардан кармалган кишилерди ошол көрүп атабыз. Анан бизде негизи эле ушул бул мыйзамдын негизги максаты ошол коомдук тармактардагы талкууларды ар кандай кайсы бир дебаттарды деп коебузбу, ошолорду Дискурстарды. да ресурстарды мындай көзөмөлдөөгө болгон аракеттин дагы күчөтүлгөн варианты деп айтсак болобу. Себеби дегенде бул чынында эле мисалы же кайсы бир катуураак маалыматтар үчүн азыр түрмөгө камалып атышат, муну көрүп атабыз. Бирок эгер кайсы бир жөнөкөй эле нерселерге катыша турган болсоң, анда сен айып пул төлөйсүң дегендейчи. Ушундай чыныгы максатын ушундай деп айтсак болобу? Мисалы үчүн, журналисттердин, акындардын камалышы, кайра ошо журналисттердин күнөөсү жок болуп аныкталганы, журналисттердин акталышы толугу менен, бирок СИЗОдо отурушу, акындардын пробация чыгышы, активисттердин, блогерлердин пробация чыгышы, бул мисалы үчүн кылмыш Мгм. жазасына тартылып атпайбы. Ал эми ооба сиз айткандай азыркы ушул айып пул аркылуу коомдогу дискурсту, коомдогу сын пикир айткандарды ооздуктоо аракети да болушу мүмкүн экени буга чейин да айтылып келген. Азыр деле ошондой тобокелчилик бар. Буну эми убакыт көрсөтөт. Айтып атпаймынбы, биз ар бир кейсти фиксация кылып, анализ кылабыз. Ким кайсы сөз үчүн же болбосо кайсыл маалымат үчүн жазага тартылып атат. Буну дагы убакыт көрсөтөт. Бирок эң чоң тобокелчилик ошол сөз эркиндигин чектөө, коомдогу дискурсту, конструктивдүү пикирди, плюрализмди, демократияны өзөгү болгон коомдогу ар түрдүү пикирлерге жолтоо болуучу мыйзам катары сыпатталып атат бул. Мгм. Мгм. Анан сиз өзүңүз ушул жалпы медиа тармактагы маалыматтарды тактоо, текшерүү багытында иш жүргүзүп келесиз. Негизи эле ушундай Кыргызстандын медиа тармагында, интернет тармагында кандай фейк маалыматтар көбүрөөк таралат? Анан буга чейин ошол мурдагы мыйзамдарды колдонуу менен кандайдыр бир жоопко тартуу, эскертүү ушул сыяктуу болду беле? Жалпыга маалымдоо каражаттардан тышкары кайсы бир ошол атайын фейк маалымат тараткан кишилерге карата? Мындайда азыр деген аудиториясы чоң адамдар, блогерлер, айрыкча ырчылар, блогерлер жоопкерчиликти көп сезбей жатат да. Мына кечээ эле биз Мгм. аркы жумада эле күбө болдук. Мисалга, лотерея ойноткон шылуундар деген материал чыкты. Лотерея ойноткону чындап ошол автоунаа белек бергени калп болуп чыгып атат да. Биз мындай кейстердин далайын ачканбыз. Мисалы үчүн ошол эле блогерлерге карата элди алдап, же болбосо чоң аудиториясы бар адамдар дейличи, ошол Мгм. биздин материалдарда андай кейстер аябай көп да.
Ошол эле казинону жарнамалаган блогерлер, казинону убадалап, аларга карата эмне үчүн эч кандай чара же болбосо жок дегенде эскертүү колдонулбайт. Же болбосо элге ушундай лотерея ойнотобуз деп элдин акчасын алып анан алдап кеткендер, мисалы үчүн. Бул деле жалган маалымат болуп атпайбы? Биз буга чейин деле жана жалган маалыматтан, анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзам эмне үчүн ушундай кейстерде иштебейт? Эмне үчүн административдик же жок дегенде мындай түшүндүрүү иштери жүрбөйт андай блогерлерге карата? Биз лотерея ойноткон ушундай блогерлер туурасында мурда да чыгарганбыз. Алардыкы аябай чоң аудиториясы. Бизге реалдуу жарандар кайрылган, ошондой жабыр тарттым, акча салдым эле, албай калдым, чара колдонуп койгулачы деп биз максимум ошону ачыктап коомчулукка жеткире алабыз да, коомдун таразасына коюп бере алабыз. Бирок бул адамдардын үстүндө мындай түшүндүрүү иштери жүргөн жок да, алар мындай кечирим сурап чыгышкан жок да элдин алдындачы, акчаларын алды, блоктоду. Кайра азыр эми биздин материал чыккандан кийин башка бир өңүттө мындай VR көз айнектерди жарнамалап атат, мисалы бирөөсү дагы деле чоң аудитория менен дагы бир нерселерди убадалап чыгып атат. Азыр көпчүлүк жалган маалымат ошо шылымдык схемаларга байланыштуу болуп атат. Өзүңүздөр деле көрөсүздөр, мына дипфейктер пайда болуп атат. Жалган маалыматты биз анализдегенде 5-6 жыл мурда тематикага салып анализдегенде шылымдык мынчалык көп эмес болчу. 5-6 жыл мурда. Азыркы тапта жалган маалыматтын сап башында ошо шылымдыктын схемалары турат. Эмне үчүн ошол схемаларды ойлоп тапкан жарандарга карата биз мына жүзүн ачыктап берип атабыз. Коомчулуктун таразасына салып берип атабыз. Эмне үчүн аларга карата жок дегенде макул 20 000 сом штраф салбай эле койсун, бирок түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, андай болбойт, элден кечирим сурагыла, акчасын кайтарып бергиле деген түшүндүрүү иштери жүрбөйт. Андан башка дагы миллиондогон акчаларды алып кеткен. Же болбосо ошол эле блогерлер күмөндүү бир финансылык пирамидаларды жарнамаласа, же күмөндүү казино, онлайн казино, элдин капчыгын кага турган жарнамаласа, анык эмес маалымат таратса, дезинформация кылса, эмне үчүн чоң аудиториясы бар адамдарга карата алар жоопкерчиликти сезиш керек да. Канчалык аудиториясы чоң болсо, ошончолук жоопкерчилик дагы өсөт. Канчалык аудиториясы кичинекей болсо, жоопкерчилик ошого мындай түздөн түз пропорционалдуу болуш керек да. Азыркы тапта биз ачыктап аткан, биз мисалы үчүн өзүбүздүн YouTube каналыбызда көптөгөн ушундай шылымдыктын түрлөрүн ачыктап чыккан болчубуз. Ошолордун айрымдары жазаланды, же болбосо түшүндүрүү иштери жүрдү, же болбосо элден кечирим сурады, же элдин акчасын кайтарып берди деген кейстер өтө аз, аябай эле аз да. Ар бир адам ооба туура жалган маалымат үчүн жооптуу болуш керек. Бирок бул мыйзам тандалмай иштебеши керек да. Журналисттерге карата иштеп, бирок жоопкерчиликсиз блогерлерге карата, же болбосо чоң аудиториясы бар ырчыларга карата иштебей койбошу керек. Эгерде ошол миллиондогон аудиториясы бар ырчынын жолдошу чоң саясатчылар менен дос болсо, бул аларды жоопкерчиликтен алып койбош керек да. Алар дагы сезиш керек жоопкерчиликти. Анткени элдин капчыгы кагылып атат, анткени эл алданып атат, эл ишенип атат аларгачы. Ошол ишенимди мындай репутациясы үчүн ал дагы кам көрүшү керек да, чоң аудиториясы бар адамдар. Анан ошол жалпы блогерлер негизи эле онлайн жүрүп аткан ар кандай шылымдык схемалар жөнүндө сөз кылып кеттиңиз. Бул сиз айткандай дипфейк, ар кандай жасалма интеллекттин өнүгүүсү менен боло турган нерсе да. Анан эгер алып карасак, ошол эле белгилүү саясатчыларды, ар кандай кызматта турган кишилердин деле атын колдонуп, жүзүн колдонуп, алар менен видео жасап, анан ошо акча чогулткан, кайсы бир акцияларды сатып алгыла деген жарнамаларды көрүп, аларга ондогон миңдеген долларларды аларга карата мындай жоготуп алган кишилерди көрүп келебиз да. Негизи эле ошол нерселерден коргонууда мыйзамдын күчү канчалык, же болбосо ошол жерде башкача иштер жүргүзүлүшү керекпи? Сиз медиа эксперт катары сиздин пикириңиз бул жакта кандай болот? Мыйзам баарына күчү жетеби да, эгер алып карасак? Себеби дегенде дипфейкти Кыргызстандан эмес, каалаган жерден туруп жасап койсо болот. Аны деген такыр эле Кыргызстандын жарандары эмес кишилер ишке ашырып аткан болушу мүмкүн. Анан ошого карата кандай жолдору дагы бар?
Негизи жана дипфейктер көбүнчөсү дипфейк анан жана трейдерлер, акчаңарды көбөйтүп берем деген шылуундар. Алар көбүн эсе Кыргызстанда эмес болушу мүмкүн. Трансграничный фейктер деп коет да, трансграничный мошенниктер депчи. Алар башка өлкөлөрдөн эле бир эле модельди алып, аны кыргызча аудиторияга өзүнчө адаптация кылып, башка өлкөнүн аудиториясына өзүнчө адаптация кылып, акчасын алып кетип аткан учурлар жок эмес. Албетте буга мыйзам, эч кандай мыйзам колдоно албайбыз. Башка өлкөлөрдө туруп дипфейк ал саясаттын сап башында тургандар деле, ошол блогерлердин сап башында тургандарды, чоң таанымал адамдардын жүздөрүн колдонуп, алар сүйлөбөгөндү сүйлөтүп, алар убада бергендерди айттырып, ошо дипфейк аркылуу жүздөрүн колдонуп, таанымал адамдардын жүздөрүн колдонуп, үндөрүн жасалмалаган учурлар аябай көп. Аны биздин биринчи президенттен баштап премьер-министр жана башка кызматтагы адамдар дагы өзүнүн жоопкерчилиги менен сезген, ушул дипфейктин курмандыгы болгон. Албетте мыйзамдын колу жетпейт ага. Бул жерде биз дайыма айтып келебиз, элди маалыматты электен өткөрүүнү үйрөтүш керек, элге медиа сабаттуулукту үйрөтүш керек, элге түшүндүрүү иштерин, профилактика жүргүзүш керек деп. Азыр мисалы көрүп атабыз, кибер шуундар менен иштеген шаардык милиция башкармалыгынын кызматкерлери бул жаатта аябай жакшы иштерди алып барып атышат. Элге ушу кибер шуулундарды кантип таанып билүү болот, билсе болот, кандай шылуундардын схемалары бар, дипфейк деген эмне деген көптөгөн ошол медиа сабаттуулук, санарип сабаттуулукка багытталган контенттерин жасап, иш чараларын өткөрүп, блогерлер менен тыгыз байланышып, элге маалымат жеткирүүдө жакшы иштерди кылып атышат. Ошол масштабты көбөйтүп, бир эле структурага жүктөп койбой, балким мындай кросс платформа, жарандык коом менен чогуу иштешип, ошол эле массалык маалымат каражаттары менен чогуу иштешип, башка мамлекеттик органдардын дагы бир компоненти кылып, жалпы түрдө медиа сабаттуулукту бир муштум болуп жайылса, албетте ал Мгм. кыйла натыйжалуу болот. Ушундай мыйзамдарды кабыл алып, журналисттерге кысым көрсөткөнгө караганда, албетте ушундай иш чаралар натыйжалуу да болот, анан максатына да жетет да. Ошол жалган маалыматка карата чыныгы иш чара ошондо болот да. Мгм. Анан дагы негизи эле эгер кайра мыйзамга кайтып келе турган болсок, элдер ошол мыйзамга туш келип калбаш үчүн, ошо айып пулга жыгылбаш үчүн кандай өздөрүн коомдук тармактарда өздөрүн кантип алып жүрүшү керек, эмнелерден сактанышы керек, эмнелерди таратууда болобу же болбосо ошол эле кайсы бир WhatsApp топторго болобу, группаларга болобу таратууда кандай алдын ала өздөрүнүн таразалары, электерден өткөрүүсү керек? Маалыматты алганда эле аны ошо бөлүшүүдөн мурда, перепост кылуудан же башка жакка ыргытып бөлүшүүдөн мурда бул маалымат суроолорду бериш керек. Бул маалыматты каяктан келип атат, ким таратып атат, кайсы максатта таратып атат, ал маалыматтын алгачкы булагы эмне, башка ачык булактарда бул туурасында эмне деп жазылган, Google'дан издеп, балким факт-чекерлер бул маалыматты төгүндөгөн буга чейин, журналисттер балким төгүндөгөн, же болбосо мамлекеттик орган расмий түрдө төгүндөгөн учурлар болот. Ошол маалыматты сөзсүз түрдө текшерип туруп анан бөлүшүш керек да. Бул жерде жарандардан деле кетип калышы толук ыктымал. Ушундай жалган маалымат, мизинформация деп коет, билбей туруп, мисалы үчүн дезинформация билип туруп анан жалган маалымат таратса, Мгм. жасап туруп жалган дезинформация да, фейк атайлап жасайт да аны. Ал эми мизинформация билбей туруп жалган маалымат бирөөдөн көрдү, билбей таратып алды да. Мисалы үчүн WhatsApp'тан келди, бул жерде жаңжал чыгып атат, бөлүш срочно депчи, мисалга да. Анан аны кой туугандарым менен бөлүшө калайын деп бөлүшүп, ал мизинформация кылган болот да, башка адамдарды дагы ошол жалган маалыматка аралаштырып аткан болот. Ошондой болбош үчүн ал сөзсүз түрдө маалыматтын алгачкы булагын текшерип, башка ресурстарын текшерип, ачык булактардан карап, суроолорду берип, буну ким таратып атат, кандай максатта таратып атат деп ылгап, жана сиз айткандай электен өткөрүп, анан кийин бөлүшү керек. Албетте мындай кейстер болгондо, байкабай бөлүшүп алганда, эгерде ал коомдук бир кандайдыр бир дүрбөлөңгө алып келбесе, бул учурда мыйзамда аны жазалоо каралган эмес. Мындай адамдар эгерде мындай Мгм. последствиясы, ошонун натыйжасы эмне болуп атат, бөлүшкөнүн натыйжасы эмне болуп атат, ошону да карашат да. Бирок жана мен айтып кеткендей, эгерде ошол
бийликте турган адамдарга карата болсо, ал ошо последствиясы мондой болуп атат, жыйынтыгы мондой болуп атат деп туруп, анан кийин бир бийликтин бутагы болуп аткандан кийин, өкмөткө караштуу болуп аткандан кийин алардын пайдасына чечип коюшу ыктымал. Ошол жагынан обурталдуу болуп атат. Албетте атайлап мындай коомчулукту дүрбөлөңгө салып, атайлап бир кайсы бир максатты көздөп, бирөө отуруп алып ошондой жалган маалымат таратса, ошого карата иштеген болсо, анда мыйзам өзүнүн башында убадалаган нерсесин аткарган болот да. Бирок эми аны дагы көрөбүз да келечекте. Мгм. Мгм. Анан ошол фейк информацияларга же болбосо шылуундук схемаларга алданып калган кишилерди көбүнчө эмне мотивациялар болот? Сиздер ушунча көп, мисалы ошо блогерлерди, ар кандай шылуундук схемаларды алып чыгып атасыздар. Элдер көбүрөөк эмнесине алданып ошол нерселерге барып атышат да? Бул акчабы, эмне үчүн элдер мындай ошондой бат алданып, анан акчаларын берүүгө даяр болуп калып атат да? Кандай схемаларды колдонуп атат ошол шылуундар? Убадалары аябай жакшы, жакшы убадалар беришет. Мисалы үчүн тез арада акчаңарды көбөйтүп беребиз. Же болбосо блогерлер финансылык пирамидаларды жарнамалаган учурлар болот. Эми таттуу убадаларды беришет албетте. Албетте акча мотивация болот бул жерде. Же болбосо үйгө жылдап жетпей аткан адамдар ошо үй алып алайын деген аруу тилек менен дагы алданып калышы мүмкүн. Аны дагы көрүп атабыз. Күмөндүү бир кооперативтерди жарнамалап алып, блогерлер эч кандай жоопкерчилик албаганын, жок дегенде элден кечирим сурап койбогон учурларды көрүп атабыз. Биз ал туурасында дагы материалдарды даярдап чыгарып атабыз. Мынакей ушул блогерлер, мисалы үчүн блогерлер айтып атпайбы, биз алдын ала билбейбиз да алардын максатын депчи. Бирок бул жерден жүздөгөн блогер, жүздөгөн аудиториясы чоң адамдар бар. Эмне үчүн бирөө улам улам эле күмөндүү нерселерди жарнамалап калган болот да, бир эмес, эки же үч жолу. А бирөө такыр андай нерселерге илешпейт. Бул дагы чоң индикатор, бул дагы чоң көп нерседен кабар берет. Демек, ал дагы текшергенге, ошону күмөндүү нерсени жарнамалабай эле коеюнчу, акча берсе деле деп, же керек болсо бир блогерге биз айтып аткан учурда да, журналисттер какшап аткан учурда дагы, онлайн казинону жарнамалаба деп аткан учурда дагы жарнамалап аткан блогерди көрүп атабыз, мисалы. Ал ошондо билип туруп эле жазып атат да, акчасын алып туруп, билип туруп эле элди ошол онлайн казиного үгүттөп атат да. Буга чейин ал туурасында бир эмес, эки үч материалды журналисттер даярдашкан. Бул мыйзамсыз, бул элдин капчыгын кагат, бул элди алдайт десе деле болбой эле. Ошону айткым келип атат да, кээ бир блогерлер такыр эле ушундай иштерге аралашпайт. Өздөрү эле Мгм. текшерип, өздөрү эле жоопкерчиликти сезет, а кээ бирлер бир эмес, эки же үч жолу илешип калып атышат. Бул дагы чоң индикатор. Ошон үчүн Мгм. албетте акча бул чоң мотивация блогер үчүн дагы, анан алданган жарандар үчүн дагы, же материалдык нерсе, акча же болбосо материалдык нерсе, бул ошол чордондо турат да, мотивациянын, мотивдин, ошо кайырмактын чордонунда ушул да. Мгм. Анан ошондой учурларда сиздер алып чыгып, жүзүн ачып берген учурдан кийин кандайдыр бир репутациялык жоготуулар же болбосо кандайдыр бир ошол блогердин билбейм кайсы бир рекламалык контракттары жокко чыгарган учурлар болду беле? Же болбосо элдер аны укпай калган, катталуучулардын саны азайган учурлар болду беле? Катталуучулардын конкреттүү мындай бир нече кейстерди айтып берейин. Биз ушул Мгм. мисалы үчүн майыптыгы бар баланын апасынан акча алып, убадасын аткарбай кеткен дагы бир блогер бар болчу. Ал дагы өзүнүн аккаунтун убактылуу жапкан, атын өзгөрткөн, аккаунтун атын өзгөрткөн, логинди Мгм. өзгөрткөн, сүрөтүн алмаштырган, аккаунтун убактылуу жапкан, азыр кайра ачты. Ал дагы коомчулуктун тепкисинде калды. Эми биздин максат блогерлерди же болбосо жанагындай жоопкерчилик тартпай аткан адамдар тепкилөө эмес. Биздин максат элге таза маалыматты жеткирүү. Анан болбой эле эл алданып атса, анда маселе башкада да. Эгер факт менен, далил менен берип атсаң деле, болбой эле кайра барып акчасын салып берип атса, ал адамга ишеним артып, анда бул жерде көйгөй медиа сабаттуулуктун жоктугунан кабар берет да. Мгм. Бирок ушул жерден мамлекеттик органдар дагы ошол так маалымат жеткирүү аракетин мындан ары деле уланта беребиз, мисалы журналисттер.
Бирок ушул жерден айта кетчү нерсе жанагынтип атка минердин убадасын текшере коюп куйругун басып алсаң, анда ал ошол жана мыйзам штраф, айып пул деген бул 65 000 сом юридикалык жактарга болуп атат. Бул жалпыга маалымдоо каражаттары үчүн эбегейсиз чоң сумма. Кыргызстандагы орточо айлыкты алганда, ошол салыштырганда бул аябай чоң сумма болуп атат да. Ошон үчүн бул жерде ар тараптуу караш керек да маселеничи. Мгм. Мгм. Анан биздин убакыт аягына чыгып баратыр. Негизи эле ошондой нерселерде, мисалы, сиз ушул тармакта жалпы эле медиа сабаттуулукту жогорулатуу тармагында иштеп жүргөн адам катары дагы, фейк маалыматтар менен күрөшүп жүргөн адам катары дагы негизи элдер өздөрүн коопсуздоо үчүн бул мыйзам боюнчабы, жалпы эле кандайдыр бир мындай бир конкреттүү кандай кадамдарды көрүшү керек алдын ала бул мыйзамды ишке киргенден кийин, жана бул мындай элдердин өздөрүн кайсы бир билбестен туруп, сиз айткандай билбестен туруп, анан ушул мыйзам боюнча жазаланып калбаш үчүн. Азыркы тапта ар бир колдонуучу, ар бир социалдык тармактын колдонуучусу аккаунту жабык болсо деле, аккаунту ачык болсо деле, көп контент жасабаса деле, жөн эле комментарий жазган болсо деле, ар бир адам контент мейкер болуп саналат да. Социалдык тармакта өзүнүн пикири бар, өзүнүн бир орду бар. Адамда катталуучусу аз болсо деле, керек болсо өзүнүн аккаунту жабык болсо деле, ал комментарий калтырат, пикир калтырат, маалымат менен бөлүшөт. Ошон үчүн ар бир адам ошол социалдык тармакта этикет деп коет, этикет в сети, да, интернет тармагындагы этикет. Ошол этикеттин эң баштапкы эрежелерин билүүсү зарыл да. Ошол эле маалыматты бөлүшүүдө, жана жогоруда айтып кетпедимби, каяктан келген маалымат, эмне себептен тарап атат, анын булагы кайсы, аны ким таратып атат, ал тараткан адам буга чейин же тараткан паблик, же аккаунт, же массалык маалымат каражат беделдүүбү, ал буга чейин кандай маалымат таратып жүргөн, керек болсо ал кимге таандык, кайсы бир саясатчынын камчысын чабабы, артында кимдер бар деген сыяктуу ушундай суроо берүү аркылуу өзүнүн медиа сабаттуулугун жогорулата алат да. Биз дайыма айтып келебиз, сынчыл көз караш деген бул, сынчыл ой жүгүртүү деген бул жөн гана суроо берүү жөндөмү да. Адамдар көбүрөөк ошол маалымат менен иштөөдө көбүрөөк суроо бергенди эле үйрөнүп алсак, бул ошол эгер катардагы жарандарды айта турган болсок, ал албетте ошол эле жетиштүү да, алардан көп деле нерсе талап кылынбайт. Ал эми массалык маалымат каражаттарда ошол медиа сабаттуулуктан тышкары мыйзамдар, жанагы журналисттерге тиешелүү мыйзамдар, журналисттерге тиешелүү этикалык кодекс, стандарттар жана башка көптөгөн чектей турган нерселер бар. Аларды журналисттер карманат. Ал эми блогерлер жөнүндө айта турган болсок, аларда дагы мындай жоопкерчилик чоң болушу керек. Бирок аларды тизгиндей турган азыр мыйзам жок да негизичи. Жалпы эле жарандарга тиешелүү мыйзамдар бар, албетте. Бирок ушул блогерлер менен, негизи блогерлерге биз медиа сабаттуулук боюнча тренингтерди өтүп койсок жакшы болот эле. Ошондой мүмкүнчүлүктү түзүп берсе бизгечи, эл аралык уюмдар болобу, же болбосо мамлекеттик орган болобу, ушундай мүмкүнчүлүк түзүп, блогерлерди бир мындай тегерек столго отургузуп, ушундай жоопкерчилик боюнча, медиа сабаттуулук боюнча, маалыматты текшерүү боюнча, фейкти таанып билүү боюнча мастер класстарды өткөрүүгө бизге ушундай мүмкүнчүлүк берсе, албетте биз ушундай кызматташканга, жапатырмак болуп, бир муштум болуп кызматташканга биз албетте ачыкпыз, даярбыз. Чоң рахмат, урматтуу көрүүчүлөр. Биз бүгүн 11 июлда президент кол койгон фейк маалыматтар жөнүндө мыйзам, анын кандай колдонулушу мүмкүн, кандай жыйынтыктарга алып келиши мүмкүн, ушул жөнүндө сөз кылдык. Бул үчүн бизде конокто медиа эксперт, журналист, Чекит медиа платформасынын башкы редактору Асель Сооронбаева болду. Асель айым, келип бергениңизге чоң рахмат. Алып барган мен Перизат Сайтбурхан. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.